жүрөктү байыртайлы. Пайгамбарыбыз айткан, Бухари шарифте келет, аны гына деген байлык деген сөз. Аны гына нафс, гына калб, байлык жүрөктүн байлыгы дейт. Чыныгы байлык жүрөктүн байлыгы. Жүрөктүн байлыгынан жүрөк бай болсун да. Бул жүрөктүн байлыгы деген мына туугандар, барына каниет кылсаңыз, сизден өткөн бай жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Варда бима касамалла такун агнан нас." Алла Таала сага канча нерсе бөлүштүрүп берсе, ошого разы болгон, адамдардын эң байы сен болосуң деген. Эң байы сен болосуң деген. Байлык дегенде биз нерселердин көп, буюмдардын көп, акча, алтын, күмүштүн көп, ушуну түшүнүп алганбыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкатты айтып атат. Чыныгы байлык кайсы экен? Пайгамбарыбыз кандай улуу зат? Бүткүл аламдын райымы. Бардык пайгамбарлардын имамы. Алланын эң сүйкүмдүүсү. Айша энебиз радыйаллаху анха энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө 3 күн 3 түн катар арпанын нанын тойо жеген эмес дейт. 3 күн катар. Бухари шарифтен риваяты. Ма шабиа алу Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү тойгон эмес дейт. Yani mutavaliyan kaysı degeni birinin артынан biri 3 gün подряд. Bir gün kursak açkan 2 gün olsa mümkün değil. Ayşe nevesesi rivayet kıldı. Peygamberimizin үйүндө bir günde 2 jol tamak вообще болгон эмес. Бирөө тамак болсо экинчisi курма эле болгон дейт. Обед, ужин болгон эмес экен. Завтракка вообще жок болчу. Завтрак эң биринчи бидат. Gada aşa. Sahabalar Peygamberimizin doğrundagı altın kılımının doğrundagı bardı gada aşa. Gada aşa degeni birinci şul. Түшкө чейинки bir tamak, түштөн кийин bir tamak болду. 2 mal ne болгон. Ошо 2 malдын бирөөсү эмне курма. Биринчи tamak болду. Ayşe radıyallahu anha enemiz aytат, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in үйүндө кээде 2 ay өтүп 3-cü ay görünüp kalat ele deyt. Oçoqa ot jagılbayt ele. Oçoqa emne jagılbayt ele? Peygamberimiz ne? Adamdardın eң bayı go. Peygamberimiz adamdardın eң bayı. Ошон үчүн иншалла бул байлык дегенде, албетте, бул нерселер, буюмдарды кандай көбөйтөбүз десеңиз, бул бөлөк маселе. Байлык бул таптакыр бөлөк нерсе. Ошон үчүн биринчи жүрөктүн, руханияттын байлыгын ала берели. Мыналар эч кандай неме эмес. Каниет чоң нерсе. Пайгамбарыбызга бирөө ошо бай болгум келет, эмне кылсам дегенде Пайгамбарыбыз айткан, каниетти танда эң бай сен болосуң дегенде. Ошол жооп мага дагы, мына жазганга дагы. Албетте эми мисалы Алла субханаху ва таала ырыскыны издегиле, ырыскыны издеген, адал кесип, бул фарыздардан кийинки эле биринчи фарыз. Касбул халал деп коет. Фаридатын ба'да фараидилlah, Алла Тааланын фарыздарынан кийин эле адал кесип. Адам биз билишибиз керек, кандай кесип болот. Бир жерде жууган, мык каккан, тазалаган, бул уяттуу кесип эмес таксыр. Уурулук алдаган, мына уяттуу десек болот. Адал пешине тер мээнет кетет, алхамдулилlah. Ошон үчүн иншалла карап туруп, Алла субханаху ва таала береке берсин. Береке пайгамбарыбыз дуа кылган таңда, саарлыкта. Ошол учурда береке чача турган учур, ырыскы чача турган учур. Уктап калбаш керек. Бамдаттын убактысы аябай берекелүү. Ден соолугуңузга да береке, диниңизге да береке, ырыскыңызга да береке.